Ilgeri bir zamanda kudrеттүү хан болгон экен. Хандын көптөгөн кенчи болуптур. Алардын ичинен эң кымбаты Жамал аттуу кызы экен. Жамал жанда жок сулуу болот. Эки көзү, эки күн сымал нурлары чачыраган, жүзү ачылган, мала гүлдөй, кундуздай олоң чачы согончогуна жетип, жер чиет. Кыздын сулуулугуна жер үстүндө эч ким жетпес. Акыры Жамал бойго жетип, турмуш курар мезгили келди. Бирок бул пери кызга татыктуу күйөөнү кайдан тапса болот? Кеп ушунда турду. Хан ойлоп отуруп, акыры бир жыйынтыкка келди. Ал кудук каздырып, ким ошол кудукту алтын жана кымбат баалуу таштар менен толтурса, хан кызын ошого берет деген жарыя айттырып, чабармандарды туш-тушка чаптырды. Хан сыйкырчыны чакырып, кызды кимде ким бактылуу кыла алса гана кудукту алтынга толтура алгыдай дуа окутуп, сыйкырлатып салды. Жамалдын сулуулугун уккан жигиттер туш-туштан самсып келе башташты. Хандын каздырган кудугуна не деген менсинген жигиттер алтын күмүштөрүн салышкан жок дейсиң. Бирок алардын бири да кызга жетпей, кайра үйлөрүнө кайтышты. Алардын таштаган асыл таштары кудукту толтурмак турсун жарымына келген жок. Хандын айткан шартын аткарууга кудуреттери жетпеди. Ошол заманда белгилүү бир бай болуптур. Бирок ал байлыгына мактанбай, Касым деген жалгыз уулу менен сыймыктанчу экен. Уулу менен кантип сыймыктанбай койсун? Касым эр жүрөк, сулуу, кайраттуу, күчтүү азамат экен. Ал бардык учурда ийгиликке жетип, дайым жеңиш үстүндө болот. Жамал сулуунун кабарын угуп, жигит өз бактысын сынап көрмөй болот. Атасынын эсеп жеткис алтыны бар эле. Бирок хандын кудугун толтурууга канча алтын зер керектерин эч ким билбейт. Бай өзүнүн короосуна түбү көрүнбөгөн терең ор каздырып, ага толтура алтын менен асыл таштарды салдырып көрдү да, андан 10 эсе көп алтын, күмүш, каухар, лаал, зымырыт таштарын төөлөргө жүктөтүп, уулун Жамал сулууга аттандырды. Мынчалык көп байлыкты ханга эч ким деле алып барбаса керек, деп ойлоду Касым жолго камынып. Зер буюмдар 100 нарга сылай жүктөлүп, кербен жолго чыкты. Кербен күнү түнү тынбай жол жүрдү. Акыры айчырай сулуу Жамал жашаган шаарга жетти. Хан сарайдын алдына келгенде, байдын уулу баштап келаткан кербенин токтотуп, аттан түшпөй, эрден кыйшайып, хан каздырган кудукка эңкейип, көз жүгүрттү. Мунун узун туурасы анча деле чоң эмес экен. Биздикинен алда канча кичине турбайбы? Мен ап келген зер толмок тургай ашып калат, деп ойлоду жигит. Хандын дарбаза сакчыларына ханга келгендигин айтып, ичкери кирди. Мен кызыңа үйлөнгөнү келдим, кадырлуу хан, деди жигит. Ап келген байлыгым бир эмес, 10 кудукка жетет, ал жагынан камсанаба. Мага ондун кереги жок. Бир эле кудукту толтурсаң болду, деп хан мыйыгынан жылмайып койду. Аны иш жүзүндө көргөзөм. Алтын зер салынган каптарды чечип кереги жок. Кудукка батпай калаары, көрүнүп эле турбайбы? Кудукка төгүп, убара болуп, убакыт бекер өтөт. Аның туура, деди хан. Убакыт деген Алла Таала тарабынан бизге берилген куну жок байлык. Сен аны куру сөз менен ысырап этип жатпайсыңбы? О, кадырлуу хан, деди жигит чыдай албай. Терезеден карап көрчү. Алтын зер жүктөлгөн 100тө турат бели майышып. Талиге кудукту толтуруп коюш кыйын деле жумуш эмес. Жигит ишенимдүү сүйлөдү. Бир кудукту толтургунда арзып келгениңди алып кете бер. Мага ашык төөлөттүн кереги жок, деди хан. Макул, өзүң айткандай болсун, деп байдын уулу кызматчыларына каптарды чечип, кудукту алтын зерге толтургула деген буйрук берди. Байдын уулунун кулдары болгон бүткөн алтын зерди кудукка төгүштү эле, алары кудуктун жарымына да жетпей калды. Мына кызык, байдын уулу төөлөрдү сатып, анын алтынын да кудукка салдырды эле, ал да аздык калды. Анан жигит кербен менен келген кул кутандарын сатып, мунун алтынын төктү да, андан да кудук толбоду. Байдын уулунун айласы кетип, амалы түгөндү. Кудуктун толоор түрү жок. Анан ал чөнтөгүндөгү акыркы тыйынын кудукка ыргытты да, хан сарайдан чыгып, башы оогон жака кете берди. Карды ачып, анын үстүнө чарчап көпкө жүрдү. Үстүндөгү кийимдери
дал айрылды. Анан ал кардын тойгузуш үчүн табылган жумушту жасашка кайыл эле. Кайра өзүнүн үйүнө барууну ойлоп да койгон жок. Андан калса үй ыракта. Ал жака жетүү оңой эмес. Чөнтөгүндө пулу да калбаган. Күндөрдүн бир күнүндө Жамал сулуу шаарды аралап бараткан. Касым болсо жонуна бир таңгак отунду көтөрүп алып, «Кимге жыгач отун керек?» деп кыйкырып жүргөн. Жамал жигитке көз кырын салса, келишкен сулуу жан экен. Кызга жагып калды. Кыз жанындагы кызматчыларына айтып, жигитти чакырып алды да, өзүнүн жүзүн көрсөтпөй, жоолук менен жаап, «Жигит, сен кайдан жүргөн эмессиң? Кебетиңе караганда мындай оор жумушка көнбөсөң керек. Чыныңды айт, кайдан келип, эмне кылып жүрөсүң бу жерде?» деп сурады. «Чынымды айтсам мындай», деди Касым. «Бу жерге мен Жамал сулууга үйлөнүүгө келгем. Кыздын атасына 100 нарга жүктөлгөн зер алып келдим. Бирок хандын кудугун толтура албадым. Төөлөрдү саттым. Ал жетпей койгондо кулдарымдын бардыгын саттым. Булар да жетпеди. Аябагандай көп алтын алып келгем. Бирок алар деңиздин тамчысындай гана болуп калды. Ошентип эч нерсем калбады. Эми ок аттын айласынан отун терип сатып жүрөм». «Сага кыйын болгон экен», деди Жамал жигиттин айткандарын угуп. «Хандын кызын алам деп болгон бүткөн байлыгыңан ажырапсың. Ал кыз эл айткандай чын эле сулуу экен. Балким андай кыз жок чыгар. Хан байыш үчүн ошентип атайын элдин башын айландырып аткандыр. Эми мен сага жардам берейин. Бүгүн болушунча тыйын тапкында, эртең ханга барып, бактымды дагы бир сынап көрөйүн дегин. Менин айткандарымды унутпа. Жамалды өз көзүң менен көрмөйүн, тыйынды кудукка ыргытпа. Айтканымды так аткарсаң, талаада калбайсың». «Бул акылыңа рахмат, бирок мен хан сарайга барбай эле коеюнчу. Жамал сулууну өз көзүм менен көргөндө эмне өзгөрүп кетмек эле? Жарбаган тыйыным кудукту толтурмак тургай, түбүнөн да көрүнбөй калат», деди жигиттин үнү муңайым чыгып. «Сен антип айныбагын», деди кыз. «Ал сыйкырланган кудук. Мен сага анын сырын ачып берейин. Жамал менен жигит бирин-бири көрүп жактырып, бирин-бири сүйгөндө гана кудук бат эле толуп калат. Аны толтуруш үчүн аз эле тыйын керек. Ансыз бүт дүйнөдөгү алтынды чогултуп келсе да, кудук эч качан толбойт. Сен мен айтканды унутпай жасасаң, мүдөөгө жетесиң». «Макул, бардыгын сен айткандай жасайм», деп жигит сүйүнүп кетти. «Бирок Жамал сулуу мени жактырабы?» «Бактыңды сынап көр, мүңкүрөй бербей», деди кыз. «Бир кербеңге жүктөлгөн алтын зериңди аябаган жаның эми бир аз тыйыныңды аямак белең. Барып көр. Балким ошол бир аз тыйының сага бакыт алып келер». Илгери үмүт менен жигит кечке жанын жай алдырбай иштеп, кечинде жарбаган тыйындуу болду. Эртеси эрте туруп, жигит хан сарайга келди. Дарбаза кароолдору көпкө чейин ичкери киргизбей коюшту. «Хандын кызынан айланып кеткен», дешип шылдыңдап күлүштү. «Алтыныңды түт эшик жакка салып алгансың го?» «Көзгө көрүнбөй жагал». Бирок Касым тигилердин шылдыңына моюн бербей, айтканынан кайтпай тура берди. Акыры аны хан сарайга кое беришти. «Мен кызыңдын колун сурап келдим», деди жигит ханга. «Аны бактыңдан көргүн», деп хан адатынча мыйыгынан жылмайып койду. «Тиги кудукту алтын зерге толтурганга гана кызымды береримди билесиңби?» «Билем. А дегенде кызыңды көрүүгө ырайым эт. Эл айткандай сулуу экенин өз көзүм менен көрөйүн. Алтынга татыктуу же татыктуу эмес экендигин аныктайм», деди жигит. «Аягандай алтының деле көп эмес көрүнөт», деди хан жигитти теңине албай. «Чынын айтсам, менин кызымды сынагыдай деле кебетең жок экен. Ал сенин теңиң эмес. Колун сурап далай жигиттер келген, бирок алардын бири да шартты аткара албай куру кол кетишкен. Убактыңды бекерге кетирбе». «Айтканыңда калет жок. Убакытты бекерден бошко коротуп эмне? Керексиз көп сөздү өзүң айтып атпайсыңбы? А мен аны кору бекерге ыргыткым келбейт. Эми менин татыксыз көзүм менен сулуу кызыңды көрүүгө уруксаат бер». Хан кулдарына Жамалды алып келгиле деди. Касым кызды көрөр менен жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй түрсүлдөп какты. «Бул жака бекер келипмин. Кыздын чырайын көрбөй эле койгондо болмок экен. Эми аны кантип унутам? Мындай ай чырай кыздан ажырап, хан сарайдан кантип чыгып кетем?» деп ойлоду жигит. Жамал жигитти көрүп назик жылмайып койду. Кыз караган сайын жигиттин жүрөгүн махабат тору чырмай берди. Бир кезде хан адатынча мыйыгынан жылмайып: «Кана, мен сага кызымды көрсөттүм. Эмки кезек сенде.
алтын күмүшүңдү көрсөт. Балким менин кызым сенин алтындарыңа татыктуу эместир, деди Касымды табалаган үнү менен. Жигит ханга жооп кайтарган жок. Унчукпай туруп чөнтөгүндөгү тыйындарды кудукка ыргытты эле, тыйындар түбүнө жетип жетпей кудук ичи буркан шаркан түшүп барып, алтын толуп ташып кетти. Хан көрүп турган көзүнө ишенбеди. Касым ханды карап, эми ал мыйыгынан күлүп: "Көрдүңбү? Менин алтыным көп бекен?" деди. Ошентип Касым менен Жамал экөө баш кошуп узакка бактылуу өмүр сүрүштү.